Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Жакшы эс алып жатасыңарбы? Анда бүгүн аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили жана окуу 4-класс кыргыз тили жана адабият мугалими Байсалова Зина. Бүгүнкү сабактын темасы көнүгүү иштөө. Сабагыбыздын максаты балдар, окуучулар өтүлгөн лексикалардын маанисине жараша колдоно алышат, суроолуу сүйлөм түзүүгө машыгышат, көнүгүү машыгуу иштерин аткарышат. Таанып билүүлөрү, ой жүгүртүүлөрү, эстеп калуулары, анализ жасоо көндүмдөрү калыптанат. Эми балдар, өтүлгөн темаларды кайталоо менен силер суроолорго жооп бергилечи. Кыргыз элин бүт дүйнөгө тааныткан жазуучу ким? Ал кайда, качан төрөлгөн? Балалык кези кандай өткөн? Ага жомокторду ким көп айтып берчү? Ал киши Чыңгызды эмнеге үйрөттү? Суроолорго жооп берип, WhatsApp аркылуу мага жөнөткүлө балдар. Сөздөрдүн синонимдерин табабыз балдар. Синоним айтылышы ар башка, мааниси бирдей болгон сөздөр. Синоним деп аталат. Кана балдар, абышка, кемпир, карышкыр, бат-бат деген сөздөрдүн синонимдерин тапкылачы. Анда мен силерге жардам берейин. Абышка чал, кемпир байбиче, карышкыр бөрү, бат-бат тез-тез. Көрүңөр балдар, бул синоним сөздөрдү үйрөнүп алгыла. Эми балдар, дептериңерди ачып, бүгүнкү датаны жазгыла дагы, теманы жазгыла. Бүгүн буга айынын 6-сы, тема көнүгүү иштөө, 3-чү көнүгүү. Сүйлөмдү толуктап жазгыла. Илгери ким болуптур балдар? Кемпир, чал болуптур. Алардын бою чыпалактай баласы бар экен. Аны төө жутуп коюптур. Кишилер төөнү союп, баланы алып чыгышат. Бир күнү чыпалак баланы карышкыр көрүп калат. Эй койчу, мен көк бөрүмүн. Карышкыр эптеп качып кетет. Анан адамга барып, ит болуп калат. Ошентип жазып жөнөткүлө балдар менин жеке WhatsApp'ыма. Эми балдар, билип алгыла. Бармак, сөөмөй, ортон, аты жок, чыпалак. Көрдүңөрбү? Биздин колубуздун 5 манжасы бар. 5 манжанын атын эч качан унутпастан билип алгыла. Канча сөз катылган экен балдар сөздөрдөн? Сөз курагылачы. Түлкү деген сөздө карышкыр, абышка, кемпир, жалбырак, бармак деген сөздө канча сөздөр бар экен балдар? Карагылачы. Түлкү деген сөздө үкү, күл, күт, түк, күү. Көрдүңөрбү балдар? Сөздөн сөз кураш керек экен. Силер ушуну да үйрөнүп алгыла. Силер да үйрөнгүлө балдар. Бат айткыла. Бул биз бат айтманы эмне дейт элек? Жаңылмаш балдар. Жаңылбастан тез-тез айтсак, тез айтканга үйрөнөбүз. Көп карышкырды талап, көк карышкырды кабат. Тез-тез айтып үйрөнгүлө балдар. Ушул бат айтманы мага айтып жөнөтүп бергиле. Эми карагылачы балдар, 2-чү көнүгүү 143-чү бетте керектүү сөздөрдү толуктап айткыла дейт. Кана, толуктап көрөлүчү балдар. Мугалимибиз бизге сабакта жөнүндө айтып берди дейт. Кайсы сөз коюлат экен? Мугалимибиз бизге сабакта космонавттар жөнүндө айтып берди. Көрдүңөрбү, космонавттар деген сөз коюлду. Атам кечинде менден жөнүндө сурайт. Атам кечинде менден сабактарым жөнүндө сурайт. Чоң атам тууралуу айтып берди.
Көрдүңөр балдар, чоң атам согуш тууралуу айтып берди. Чыңгыз Айтматовдун Чыпалак бала тууралуу жомогун окудуңбу? Радиодон аба ырайы жөнүндө уктуңбу? Бүгүн Александр Сергеевич Пушкиндин Алтын балык жөнүндө жомогун окудуң беле? Көрдүңөрбү? Кайсы сөздөр коюлганын карап билип алгыла. Эми балдар, бүгүн биз көнүгүү иштөөдө өтүлгөн лексикаларды турмушубузда колдондук жана ошондой эле өтүлгөн сүйлөм мүчөлөрүн билип алдык балдар. Жана ошондой эле Чыңгыз Айтматов ким экенин тааныштык. Анда бүгүн балдар үйгө тапшырма 143 бет 3 көнүгүү. 3 көнүгүүдө айын мүчөсүн коюп жазгыла деген. Мисалы, апа сабакка кечигип калбайын. Ушинтип жазасыңар балдар. Андан кийин жазып үй тапшырманы жазып мага жөнөткүлө. Менин WhatsApp'ыма жөнөткүлө балдар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла.